бир жолу чакырышат дагы мени. Алтындарыңызды бүгүн алып келишет, келип коюңуз бул жака дейт. Алтындарды беришкен жок мага. Кылмышкерди чыгарышыптыр. Свободада жүрөт азыр. 4 эпизод боюнча кармалып келип кайра чыгып кеткен боюнчачы. Ал боюнча өзүнчө тергөө амалдары жүрүп жатат. Анисте менен чыгып кетти ошондо. Ал жөнүндө маалыматыңыз жок беле? Ал боюнча сотко кайрылсаңыздар болот. Прокурордун өзүнө бересиз. Ооба. Юриттик монда көзүн мондалып туруп, өзүнө колун тырып мондан туруп чыгыңыз, ошончу. Сиз өзүңүзгө данный участокке келсеңиз, мен диктофон жатыңыз, пожалуйста. Арызды 14 иш күнүндө карап беребиз дешти. Биздин редакцияга Нулифар Каримбердиева кайрылды. Ал 2023 жылдын 28 декабрында бейтааныш адам жасалма доллар менен баасы 130 000 сомду түзгөн алтындарын сатып алып, из жашырып кеткенин билдирди. Жабырлануучунун айтымында шектүү жасалма акча менен дагы 4 адамды алдап кеткен. Ал милицияга арыз менен кайрылган. Бул фактылар катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү камакка алынган, бирок жакында эле кайрадан эркиндикке чыгып кеткен. Бир жолу чакырышат дагы мени. Алтындарыңызды бүгүн алып келишет, келип коюңуз бул жака дейт. Барсам деген ушул жана кылмышкердин подельниктери менен сүйлөшүп отурган болот булар. Бирок мен күтөм, жакшы ой менен баргам, алып келишет, алтындарды кайра беришет деп ойлогом, бирок алтындарды беришкен жок мага. Анан кийин кече күнү угуп атам, мага бир опер бала чалып айтат, тиги кылмышкерди чыгарышыптыр. Свободада жүрөт азыр. Биздин колдон эчтеке келбей атат. Азыр деген прокуратурага кайрылышыңыз керек, же тааныштарыңыз болсо чыгыңыз, кылмышкерди кайрадан жабыш керек дейт. Бул кылмыш ишин 1-май райондук милициясы тергеген. Бирок тергөөчү Айдай Шакирбекова тарабынан иш кыскарган. Кече ошону түшүндүм, байкап калдым. 28 декабрда бул менин арызым жокко чыгарылыптыр. Арызды жокко чыгарылыптыр бул. Тергөөчү ким? Тергөөчү Шакирбекова Айдай Руслановна. Следователь өзү арызды жокко чыгарыптыр. Веждокту, ушунча доказательство бүт нерсе менен. Бул жаңы жылга чейин эле жокко чыгып бердик да. Ооба. Андан кийин сизге байланышып турду бул тергөөчү? Тергөөчү мага бир да жолу байланган жок. Мен өзүм байланып турдум, сурадым, байланышып, эмне болуп жатат, качан сотко кетиресиңер, алтындар эмне болду десем, бизди алдап жүрөт, сотко кетире албай жатам, анткени мен азыр больничныйда жүрөм, больницада жатам, анан сотко эртең кетирем, бирси күнү кетирем, эмки жумада кетирем деп атып, сотко кетирилбей калыптыр бул нерсечи. Буга байланыштуу жабырлануучу менен биргеликте 1-май райондук милициясынын 8-комуна баш багып, тергөөчүгө бир катар суроолорду узаттык. Город Бишкек, Варшавский елжет. Assalamu alaikum. Jurnalist элдик беди, Кайреттин Жубаев. Биякта бул айымдын иши боюнча келдик эле. Мен Айдай тергөөчүмүн. 1-май райондук иштер башкармалына. Кайреттин Жубаев студиясында. Бияктын иши менен келдик эле. Эмне болуп атат, неге иш кылсат? Бишкек шаарынын 1-май райондук иштер башкармалыгы боюнча азыркы убакта кылмыш иши козголгон. 209-беренесинин 2-бөлүмүнүн 1-пункту менен Азыр кайра козголду да? Кече козголду. Кече күнү? Азыркы убакта тергөө амалдары жүрүп жатат. Мурда эмнеге кыскарып кеткен? Анткени бул эжеке болсо башында деген Ленин райондук иштер башкармалыгына кайрылган. Материал бизге өткөрүлүп берилген жана техника криминалистикалык экспертиза дайындалган. Жасалмалуу же кандайдыр бир нак өзүнчө долларбы деп ошол себептен убактылуу кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган. Жана 4 эпизод боюнча кармалып келип кайра чыгып кеткен боюнчачы? Ал боюнча өзүнчө тергөө амалдары жүрүп жатат.
Азыр жүрүп атабы? Ооба. Бул кылмышкер камалбы же орун жок болуп атабыздар? Бизде андай маалымат бере албайм. Биринчиден камалбайт деп тергөө амалдары жүрүп атат. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин беренелердин талаптарына ылайык юридикалык баа берилет. Сиз тергөөчү катары акчаларды жасамылуу кайсы берене болуп калат? Кандай жаза каралган ошону айтып болосузбу? Бул баары тең кылмыш жаза кодексинде жазылган 209-берененин 2-бөлүгүнүн 1-пункту менен иш козголгон алдамчылык беренеси боюнча. Анткени алдоо жолу менен ишеничине кирип атпайбы эжекенин алтын буюмдарын алып кеткен. Алдамчы жанагы эмечи, жасалмалуу боюнча берене жокпу? Ал боюнча да өзүнчө юридикалык баа берилет. Ал дагы өзүнчө катталган бизде. Катталганбы? Ошондо алдамчылык боюнча 4 берене болуп атат да булар, да? Жок, мен деген азыр Каримбердиева Нулифар эженин арыз боюнча эле карайм да. Ошонун жөнүндө жооп бере албайсызбы? Башка эпизоддорун айта албайсыз? Жок, айта албайм. Конфиденциально алынбайт. Скажу, жыйынтык болобу? Жыйынтык болот. Сизге айткандай эле кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык юридикалык баа берилет. Хорошо. Азыр сиз тергөө атасыздар. Ооба, азыр биз тергөө атабыз. Силер деген эмнеге мурда күнү аны кармап, кайра ошол күнү эле делоны жанагы баштаган жоксуңар да? Вчера возбудили, а позавчера не возбудили, получается. Жанагы кармап келип атпайсыңар. Сиз прокуратурага баргандан кийин? Мен прокуратурага баргандан кийин кайра эле иш козголуп атпайбы? Анан мага прекращение дело боюнча мына жокко отказ от возбуждения уголовного дела деп силер отказ чыгарып атпайсыңарбы? Почему мага ошол жөнүндө сиз айткан эмессиз, мага бир да жолу чалган эмессиз? Бир жолу чалгансыңар мага, алтыныңарды бүгүн алып келишет. Келиңиз бул жакка, алтын кечинде алып келинет дегенсиз, бирок ошол бойдон мага чалган эмессиңер. Мен силерге канча жолу чалдым, больничныйда жаттым дедиңер, сотко кетирем дедиңер. То сотко кетирдим деп атасыңар. То кетирет болчумун, дело башка кишиге өтүп кетти деп атасыңар. Башка Андан кийин мага уведомление эткен жоксуңар. Силердин эмеңер боюнча мага уведомление беришиңер керек болчу бул жөнүндө. Башка эпизоддор менен төмөндөгү кылмышкер кылмыш иши аяктап соттун кароосуна жөнөтүлгөн иштери. Ал эми сиз айтып аткан төмөндөгү дооматтарыңыз боюнча, ал боюнча да юридикалык баа берилет. Качан кармайсыңар ошондо? Камалабы, бул камалбайбы? Мен айтып айта албайм. Конфиденциально баары тең кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизинде иш-чаралар жүргүзүлөт. Бирок ошол сиз айтып юридикалык баа берүү анда жыйынтык болобу? Болот, жыйынтык болот дейсиз. Албетте болот. Сиз мындай кылмышкерлер жазасын тартуу керекпи деп атат да? Алдап кетти. Биз соттун кароосуна өткөзүп беребиз да. Нулифар эжен арызы. Не болуп кетти бул кайра? Ал боюнча Мурда сиздин эме токтооңуз менен камалды беле? Ооба. Сиздин эмеңиз менен. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин талаптарына ылайык тергөө жүрүү амалында 2 айга камалган да? Ооба, тергөө жүрүү амалына камалып, соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Ооба, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан. Амнистия менен чыгып кетти ошондо? Ал жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Ал боюнча сотко кайрылсаңыздар болот. Кечээ силер айтып аттыңарбы, амнистияга түшүп, сот чыгарыптыр, ошо амнистияга түшүп чыгып кеттир деп атпадыңар беле? Мен сизге айтып атам да, сотко кайрылыңыз деп айттыңыз туурабы? Мен сизге айттым эжеке. Бизде деген ар бир тергөө амалдары жүрүшүндө мен деген ар бирөөңүздөргө деген силерге отчет бере албайм эжеке. Анткени конфиденциально деген бар, тайна следствия деген бар эжеке. Негизи бул нерсени, бул жумушту силер алып барып аткандан кийин хорошо эжеке. Мына могул жакта жокко чыгарып кечээ күнү ушул көп сөз болуптур, прокуратура калкалап атат депчи. Эч кандай андай сөз болгон эмес. Мен эжекеге айткан эмес. Мен эжекеге айттым. Алар мыйзамдуу менин чечимимди алар бузууга көзөмөлдөйт, как надзорный орган. Ошол себептен алар менен биз кеңешип турабыз. Бүт видеозапистер бар менде, эметпей эле коюңуз. Жазып алгам, бүт нерсени жазып алгам. Алар деген айткан, прокуратурага барып эле көзүн монтип чыгып чыгыңыз. Анткени алар камаган жок. Алар камактан чыгарып атат. Биз кечээ камайлы деп келсек, алар камашпай жатышат деген. Полностью Нет, ваш начальник. Сиз деген болсо кечээ ошол сиздики деле бар, жазуу эмелериңиз бар, бүт нерсе. Хорошо. У меня есть как бы доказательства. Прокуратурадан сөз болду беле жактан? Иә. Прокуратура калкалап атат сөз болду. Ооба, кечээ прокуратурага кайрылыңыз деп аткан мага дагы кечечи. Сиз кечээ күнү мага дооматтарыңызды айтканда мен айттым, как надзорный орган катарында сиз Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасына кайрылдыңыз. Анан кийин айттыңыз, мен сизге чалганда сиз телефонду коюп салдыңыз. Нулифар эже мен кечээ нөмөттө болчумун, мен кечээ нарядта болчумун. Мен кечээ Первомайский районунун территориясын обслуживать этип аттым. Сиз ошондо ушунча вакыттан бери мына жаңы жылда астында жазылган заявление
28-inde эле кайра отказ болуп атса, анан кийин, конечно, суд мындай отказной менен чыгарып салат да анычы, мындай нерсе менен. А веждок каякта, жанагы фальшивый долларлар каякта, сиздеби? ооба, бизде. Сизде турат, доказательство жана мен берген видео, сүрөттөр бүт баары бар, турабы сизде? Понятно. Хорошо. Суроңуз болду, рахмат сизге. Ийгилик ишиңизге. Бул жерде ишти тергеген Шакирбекова Айдай Руслановна аттуу тергөөчү менен да баарлаштык. Эмнегедир 28 декабрда 2023 жылы бул ишти кыскартып жиберген. 4 эпизод менен кармалган кылмышкер азыркы күндө эркиндикте. 4 эпизод менен кармалган шектүү ошо алдамчылыкка азыркы күндө эркиндикте 19 мартта эркиндикке чыгып кеткен экен. Бирок келгенде иш кыскарып кетти деп ызылдап баштагандан кийин бизге кайрылган жаран кайрадан кече күнү эле кылмыш иши козголуптур. Буякта бир мындай анан жагдайларын сурасак юридикалык баа берилет, чара көрүлөт, иштеп атабыз дегенден башка бир жаратылуу жоопту деле ала алган жокпуз. Нилуфар Каримбердиеванын айтымында ал бир күн мурун ишти тергеп жаткан 8-чи гомдун жетекчиси менен да жолуккан. Анда милициянын башчысы 4 кылмышка шектелип жаткан Эрголду 1 май райондук прокуратурасы калкалап каматпай жатканын таасын айткан. Ошондой эле ишти көзөмөлдөп жаткан прокурордун көзүн оюп алууну Нилуфар айымга сунуш кылган. Бул сөздөрдү тастыктаган аудио жазмада бар. Арыздын копиясында чыгат. Ошону аластаган. Ооба. Прокурордун өзүнө келет. Ооба. Кириптүү монда көзүн монда кылып туруп, монда кылса тосуп коет монда кылчы. Монда кылып турупчу. Да. Монда кылып туруп, көзүнө колуңду тырып монда менен туруп чыгыңыз, ошончу. Хорошо. Биз кече күнү вообще мына начальник следствия мага чалды. Мен тергөөчү чалды мага, мен айттым, камайлы мону, эртең таппай калабыз. Извините, мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде камап койду, мыйзам чегинде. Вот, по закону мыйзам чегинде камайлы. Извините, болбойт. Эмне андай кылды, странно? Вот вопрос. Эмнеге андай кылтасыңар? Конкретный вопрос. Себеп бул мошенник. Ооба. Канча сом берди сизге возврат? 1500 теке берген жок мага. Вот это фальшивый доллары. 1400 доллар. 1400 доллар ушер. Ооба. А белгиси барбы дагы? 4 эпизод. Жок, кана белгилери? Бул жерде жок. Эки заявление, эки фальшивомонетчество жана немеде экспертиза. Биз отдельно выделить эшкенбиз. Заявителдер барбы? Жок. Бул жакта мындай. Фальшивый долларларды көрүп атпайбы? Путем использования фальшивого доллара iPhone бар, бир азалыктуу изделие. А биз мурда iPhone келтиргенбиз. Анан отдельно выделять эткенбиз эки эпизод менен части подделки ценных бумаг и средств выделять этип. Азыр эки заявление, эки выделение иш бар да бизде. 4 эпизод менен кечеги билдирсек, Азыр кайра 4 эпизод бар, ошо менен да камаган жок. Сиз монда кылсаңыз. Сиз өзүңүздүкүн, зачем? Өзүңүздүкүн. Канча жыл туттуңу? О, конченый. Неоднократно. Он придет, его и не найдем. А вон все? Вообще конченый. Мен кече ошончун айтып, мы его не найдем. Сиз монда зам прокурорго келгендин кажети жок. Видео көрсөтүп коңуз. Куда прокуратурага баргандабы? Желательно-чы. Ооба. Зам прокурордун канын ичиңиз. Вообще мындай. Канын өзү кирип кетсине канын соруп салыңыз. Азыр бараман да эми ошону берсеңер. Ты крышуешь нахуй. Каматпай десем, хорошую анатомию есть. Любой жагыңа барып, менттердин колунан эчтеме келбейт. Мен прокуратурага айтып жүрмүн давай. Прямо он так говорил, да? Не, вообще-то, да. Сиз ошентип. Мен сизге ишенсем болобу? Конечно. 100%. Конечно. Просто от вашего подхода и как вы будете подносить. Нет, мен азыр жөн эле прокуратурага барбайм да мен, азыр дальнейший исход вашего дела стоит. Я поняла. Если там скажут, все, давай ДС, мы скажем органу дознания, то есть операторам участковым дадим задание, чтобы они обратно его притащили. Да. И вследствие этого мы можем его закрыть. Так? Это все зависит, как вы преподнесете этот вопрос. Между нами, да? Зам прокурор чалып, мен айтып, мону камап коюш керек. Десем, нет, болбойт. Неге болбойт? Мошенничество болбойт.
Сиз конкретно барып айтсаңыздар, силер заинтересованный лицосуңар. Бул мен конкретно мен уктум, прокуратурада хороший знакомый есть. Значит, сиз прокурорга айтыш керек. Прокурордун өзүнө келип айтыш керек еще. Хорошо. Милицияларга алып келип камап айтат. И мен тетиги задержанный ким эле? Сапаров. Аты ким? Жалилбы жанагыбы? Жалил экен аты. Кече уктум. Жок, кече уктум деп айтпаңыз. Жалил мен эмне төлөбөйсүң десем, колуңан келгенин кылып алган. Мени камай албайт деп айтты. Эмне себептен камай албайт? Да, у меня связи хорошие с прокуратурой. Какой прокуратурой? С Первомайской прокуратурой. Вот, значит, силердин ишиңер. Значит, кто курирует, ошону тааныш окшойт да. Мен азыр просто не то что прокуратурага, да, азыр Facebookка жазайын деп атам. Биз жабырлануучу менен биргеликте жасалма доллар жана алдамчылык боюнча 4 эпизодко шектелип жаткан адамды коргоп аракчалап жаткан 1-май райондук прокуратурасына да баш бактык. Ne öyle canım? Açan ne? Самас журналистler geldi de. Bulayım işi boyunca. Keçe gelip ketкен bu. Кыскартып алып да. Şu сурап алсак, алдамчылык фактысы боюнча жасалма боюнча. Скучаю қаншада дедіңіз? Ешкім алып. Фамилиясын алып. Фамилиясын қандай? Фамилиям Тұрақбек. Каримбек. Іш қысқарған екен. 4 эпизод бойынша қармалған қылмыскер аз еркіндік екен. Шектеу. Қой тұрмызы жеке ішіне Я же вам говорю. Ленинский, УВД Ленинского района. Что же Первомайский? Кот нужно охотам. Bulayın Karimber'de Nülüfar'ın işi olacak. Geçe gelmedim bile. Geçe de gelip getirdik. Şaşırttığımız geçe söyleş olacak. Kıskartı görünürken bırak geçe siz geldiğinde kayar. Ya. Çok öyle söyle. Kim tutmaz? Kata geldiniz mi? Geçe bulacak çıkıvat şaşırtıp bulacak mı söyleşim? Şimdi Ormasar var. Mat Musayev takıyorsun mu? Mat Musayev fakteli kalay vermiş. Бизди райондук прокурордун орун басары кабыл алды. Бирок камерага ачык айкын айтып берүүгө макул болгон жок. Болгону жоопторун аудиого жаздырып алдык. Видео керек? Тапты? Не алып атасың? Мыса алдым. Çok bu iş boyunca çocuklar koyuyorsun. Kamera gerek de. Çocuklar nasıl yazıyor? Şu kamera takılı. Siz özünüz gelip, tamam супер, я кричал, что прям. Иногда диктофон затронулся, пожалуйста. Диктофон затронулся. Я приезжал, уже привезли. Я приезжал, Кече күнү ызылдап баштагандан бүгүн кайра кылмыш ишин козуп коюштур кече күнү. Ушул иш боюнча айтып беребиз, эмнеге мындай болду? Эми азыр ар бир иш боюнча подробно эмесин айта албайм. Бул жак эжеке атыңыз ким билесизби? Нилуфар. Нилуфар эжеке кече келген, кабыл алганбыз, арыз жазган. Арызы бизде каралууда. Именно бул иш боюнча ошо материал боюнча эмне себептен каралбай атат деп кече каралган. Ал эми ошол кайрылгандыгы боюнча кече арызын кабыл алганбыз биз. Азыр арызы каралууда. Эмнеге мыйзам кыскарып кеткен? Мыйзамда көрсөтүлгөн өнөттө биз жообун беребиз официально. Şu bul bir kança episod болуп атпайбы? Алдагы жолу менен деп атат. Бирок анан фальшивый $100 боюнча болуп атат. Бул ушундай кылмышкер эмнеге азыр күндө мындай шектүү да? Эркиндикте жүрөт.
адамдар ызылдап ошону адеттүүлүк талап кылып жүрүшөт дегендей сөз да. Бул боюнча тергөө амалдары 1-май райондук ички иштер башкармалыгында тергөө жүргүзүлөт. Тергөөчү бул процессуалдык көз карандысыз адам, ал өзү чечим кабыл алат кылмыш боюнча. Ал эми кабыл алган чечимин биз мыйзамдуулугун бизат текшеребиз. Ошол эле маселе. Ал эми иш боюнча тергөөчү кандай чечим кабыл алат, кандай тергейт, кандай тергөө амалдарын жүргүзөт, ал бул тергөөчүнүн өзүнүн чечими. Биз тергөөчүнүн чечимин биз бул жактан чечим кабыл алып келгенден кийин биз бул жактан чечимди текшеребиз. Көзөмөлдөйсүздөр, Көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан маселе жок. Эми бияка айтып койсун, менин сөзүм куру болбосун. Кече күнү барганда бул иши боюнча ызылдап барган кезде 8-ГОМдун бөлүмчөнүн башчысы азыркы күнү видеосу да бар экен, бизге да берди, алдык видеолорду. Ошол айтып атат, бул шектүүнү 1-май райондук прокуратурасы түздөн-түз калкалап атат. Бизден эмес, биз камайлы десек алар каматпай атат. Ошол жакта жакшы тааныштары бар экен деп, мынакей өзүңүз айтып коюңуз. Преступник силерден аябай жакшы таанышыңар экен. Ал айтыптыр, аларга мен эч ким камай албайт. Анткени прокуратурада жакшы таанышым бар. Эч кимге камай албайсыңар деп атыптыр. Анан начальник башчысы кече негизи сиз барып ошо прокурордун көзүн чукуп чыгыңыз, мындайдан эмес, мындайдан көзүн чукуп алыңыз. Ошол жооп берет деген болчу да. Менде видео запистери да бар да. Мен сизден кечип урушкан жокмун, айткан жокмун, сизге жакшына сүйлөштүм турабы? Анткени мен дагы мындай түшүнүп атам да көп нерсеничи. Ошон үчүн сизге мен андай мамиле кылган жокмун, көзүңүздү чукуган жокмун. Эми түздөн-түз сиз бул жакта күнөөлүү болуп атасыз да, сиз кылмышкерди чыгарып атасыз да. Анткени бул тергөөчү может тартап койсуз, кандайча чыгарып атат дейм. Именно прокурордун орун басары калып атат. Орун басары дейт, зам прокурор дейт. Ошол силер чыгарыптырсыңар, силер анан добро бербей атыптырсыңар. Булар кече дагы мурда күнү камай деп сизге чалышса, кармап келип, камаш керек бул кылмышкерди, качып калат десе, силер жок, мен камабайм деп айтыптырсыңар. Силер уруксат бербей атыптырсыңар да, добро бербей атыптырсыңар. Силер добро берсеңер камалат экен, бербесеңер камалбайт экен. Анан кече ошо ызчу салып баштагандан кийин көп жерге кайрылдым. Кече дагы бош жүргөн жокмун. Көп жерге кайрылгандан кийин алар түштөн кийин кайра эле ишти козгоюшат да. Эми уктум сизди. Биринчиден, мен сизге азыр жаңы эле айтып кеттим, тергөөчү бул өзү процессуалдык көз карандысыз адам. Ал өз чечим кылат. Биз чечимин гана текшеребиз. Биз мындай кыл, тигиндей кыл деп эме. Ал эми туруп. Ал эми таанышып, билишип атпайсызбы? Мен ал бул адамдын биринчиден адамды эркек киши же аял киши экенин да билбейм менчи. Бул сиз айтып атпайсызбы, бул кылмышкер депчи. Тааныбайм да бул адамды. Мен аны любой адамга любой жерден текшерип жүрсөңөр проблема жок. Мен любойун айтып бере алам, любойун далилдеп бере алам. Мен аны тааныбайм да, көргөн да эмесмин. Мен с уверенностью могу сказать, что я не знаю этого человека. Бизде бул жакта күнүнө жүздөгөн материал катталат. Целый роводон боюнча. Анан мен ар бирин боюнча мен биринчиден не в курсе. Биз көзөмөлдөгөнгө эме кылабыз, бирок ар биринде мен эсимде калбайт. Бул кандай кайсыл материал, бул тиңдей материал депчи. Ал эми иш козгогон боюнча кече сиз келип мага айттыңыз турабы? Кече козгоп коюптур. Мен кече сиздин көз учаны көрдүм. Азыр дагы айткандай эле тергөөчү чечим кабыл алат. Биз тергөөчүнүн чечимин гана эме кылабыз, карайбыз. Тергөөчү не чечим кандай кабыл алат, эмне кабыл алат билбейбиз да. Материал боюнча өздөрү тергөөчү текшерүү жүргүзөт, тергөө жүргүзөт, анан чечим кабыл алат. Мен кече сизден көрдүм. Тем более кече күн менен козгошуптур. Аны мен кече сиздин көзүнчө көрдүм, максат карап бердим. Арызыңыз жазыңыз, арызыңызды кабыл алып, биз арызыңызды мыйзам ченинде карап беребиз. Эч кандай эмес жок. Эч кандай кызыкчылык бул жактан прокуратура тарабынан жок. Ал жол сизге башында эле айттым. Кече дагы сизге жакшы түшүндүм. Просто мен кече сотко чачып бараткам процесске. Жакшы түшүндүм. Мен деле сизден качкан да жокмун, мен андай эмесмин. Потому что мен кызыккан тарап болсом, мен бул жерден сиз менен жолуккандан да качат элем же андай, мен ал жагынан маселе жок. Мен сиз деле азыр. Сиз менен деле мен жакшы эч качкан жерим жок, эме потому что мен кызык тарап эмесмин. Биз бул жерде только мыйзамдуулук гана карайбыз. Мыйзамдуу чечим кабыл алабыз.
болду ошол эле мага эң негизги маселе ошол мыйзамдуу чечим кабыл алсын болду башка бизге эч нерсе кереги жок. Мен ушу акыр суроосун мен сиз түшүндүк Актилек Талайбекович эме мынакей ушул суроону эле мен азыр тергөөчү көрдүм да ушул Шакирбеков Айдарга бердим да 8 көмүрдүн тергөөчүсүнө. Сиз эмне себептен 28 декабрда 2023 жылы бул ишти кыскартып атасыз? Отказать от возбуждения уголовного дела депчи. Сизге деле ушул суроодо эмне үчүн бул иш кыскарып кеткен? Баш тартылганда кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Баш тартылды. Бул айтып атпайм, бул тергөөчүнүн чечими. Бул тергөөчү чечим кабыл. Тергөөчү чечим кабыл туруп мынакей мен туура болгон дейсизби ошону? Жок, мен айтпадым, кечээ арызыңызды карайт. Арызыңызды кабыл алайлы. Эми тапшырайын балдарга, тапшырып, балдар карап чыгышат. Если, например, именно ушул материал боюнча биз эмесин, чечимин жокко чыгарган болсок, значит, биз бул чечимге биз макул эмеспиз. Биз бул чечим жокко чыккан бекен? Жокко чыккандан кийинчи канча убакыт өтүш керек? Бул декабрда болуп атпайбы? Мына февраль, март, январь, февраль, мына марттын аягы 3 айдан кийинби? Бизге жок, бизге материал алып келет. Материал алып келип, биз изчене алып келет. Изчене алып келгенде биз бул чечимди карап чыгабыз. Бул чечим мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Биз бул чечим менен макулбузбу, макул эмеспиз. Ошол. Биз бул материал келгенден кийин биз изчене кылып туруп, өз чечимибизди беребиз. Жок, бул чечим мыйзамдуу же бул чечим мыйзамсыз. Биз бул чечим менен бул тергөөчүнүн чечими туура эмес. Алдын ала шашылыш түрдө кабыл алган, то есть преждевременно кабыл алган, то есть башка тергөөгө чейин текшерүү жүргүзүлсүн же бул жерде усматривать состав преступления, необходимо того допросить, мындай текшерүү жүргүзсүн, мындай дагы башка текшерүү амалдарын жүргүзсүн деп туруп биз чечимди жокко чыгарып беребиз, если биз бул чечим менен макул болбосок. Мен түшүндүм сизди. Чечимди азыр дагы толуктап коеюн. Бул чечимди биз текшерүүнүн астында биз материал менен карайбыз. Бизге мындай бир эле кагазды алып келбейт. Бизге материал менен монтип туруп толуктап алып келет. Биз материалды окуп чыгып, биздин жардамчылар бар, жардамчыларга поручение берем. Жардамчылар ар бир өзүнүн эмесине функционалдуу билетине карата материалды карап чыгып, андан кийин бизге келип айтат, бул чечим туура эмес, бул чечимди мен жокко чыгарам. Же бул чечим туура, бул чечимди биз кайра архивге жөнөтөбүз деп бар. Бул чечим боюнча жокко чыккан экен. Кечээ сиз өзүңүз айттыңыз, туурабы? Кечээ уктум мен дагы алып. Бул чечим боюнча тем более бул Ленинский ровд деп аталган экен. Ленинский ровд деп аталып, бул Ленинский ровдун штрих-коду. Первомайский. Андан кийин, видимо, по территориальности кайра бизге келгендер да. Келгенден кийин дальше биздин чечим кандай калган мен маалыматым жок. Азырчы мен кече айткам. Бек мырза, мейли, маалыматыңыз жок экен. Баягы карап чыгабыз деп атат, бирок мөөнөт бар да. Мөөнөт бар. Канча мөөнөт ошо? Негизи арызды карап чыккан 14 рабочий күн дейт. 14 рабочий. 3 ай өттү бар. Жок. Кечеги келген арыз боюнча 14 рабочий күн. Кече арызды. Но жокко чыгып токтом боюнча. Жок, бул бизге качан келгендиги боюнча караш керек. Бизге келип чыгат материал. Бизге материал келип чыгат. Алар деле бир белгилүү жумуш күнүндө түшүрөт да. Мөөнөт бар да биздин бул мамлекеттик органдарда укук коргоонун мөөнөт бар, билесиз. Туура. Өзүңүз айтып атасыз, 14 күндө жооп берели. 14 күндө арыз менен келсе жооп берели. 14 күндө жооп бересиздер. 14 иш күнүндө жооп бересиздер. Демалыш күндөрү эсептелбейт. Туура. Анан жокко чыккан, отказать баш тартуу чечимин чыгып токтом деп, могу жерде чечимде мынакей карасаңыз, жазылып турат. Отказать возбуждение уголовного дела по материалу кандай деп АЭС жүйө каякта болгон Первомайский району города Бишкек за отсутствием деяния состава преступления деп биринчи. Экинчи, уведомить заинтересованных лиц кылган эмес, булар билбейт, 3 айдан бери эми билип атат. Экинчи мына ката кетти. Үчүнчү, копия настоящего постановления направить прокурору Первомайского района города Бишкек деп силерге жөнөтүп атат да. Ошондо сиздерге ушул өзүңөрдүн көзөмөлдөп турган надзорный сиз көзөмөлдөп турасыңар да, ошол Первомайский районунан 3 айда келеби? Жок, ошол биз боюнча Алишеров да кеткен да 3 ай. Биз уктум сизди. Жооп берип коеюн. Биз именно ушул фактылар боюнча өз убагында келбеген материалдар бизге чечим кабыл алгандан кийин бизге жөнөтүш керек материалдычы. Тигип описин түзүп келиш керек материалдар. Материал бизге келгенден кийин биз аны тез арада ичинде наша практика мен балдарга айтам, бир 1-2 жума ичинде чечип кетиргиле депчи. Обычно кетиришет биздин балдар. Бирок бул материал өз убагында келбегендиги боюнча бул бир эле материал эмес. Мындан материал аябай көп болгон. Биз ушул материал боюнча биз
прокурор алып киргизгенбиз. Именно ушул тергөөчүлөр өз убагында бизге материалдар алып келбей атат. УПК боюнча бул только отказной материал да. Отказной материал бул мындан тышкары кылмыш иштер алып келиш керек бизге. Кылмыш иштер кыскартышат, кылмыш иштер токтотушат. Алар боюнча бизге өз убагында алып келиш керек чечимдерин. Өз убагында алып келген эмес бу. Алып келген эмес. Алып келбегенден боюнча биз Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына ГУВДга сунуш киргизгенбиз. Ал сунуш боюнча өткөндө именно тергөөчүлөрүнөн каралган. Бул материал ал списокто бар бекен жок бекен мен так айта албайм, азыр маалыматым жок. Ал эми башка материалдар боюнча биз өз убагында алып келбеген боюнча сунуш киргизип, айрым кызматкерлер дисциплинарный наказание алышкан. Бул боюнчачы. Ал боюнча я уверен, могу сказать. Шакирбекова да алды эле ошол жөнүндө. Именно ушул материал боюнча мен алды. Айта албайсыз. Аны так маалыматым жок. Бирок сизге айтып кеткендей, өз убагында келбеген материалдар боюнча биз тергөөчүлөрдүн мыйзамды бузгандыгы боюнча биз сунуш киргизебиз. Өз убагында алып келбей атасыңар. Мындай өз убагында изучение болбой атат деп туруп биз сунуш киргизебиз. Сунушуна Подождите. Аман түсүп кетсең. Аман түсүп кетсең алдынан тартсаң мен азыр Актелек аттуу мырза менен жолуктук, прокурордун орун басары. Ал болсо бул 8-чи ГОМдун башчысы айткандай кылмышкерди калкалап жатканын баары бул калп. Бизге мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Кайрадан арыз жазылды. Арызды 14 иш күнүндө карап беребиз дешти. Ошол иш күнүндө, анан ошол 14 иш күнүнөн кийин жыйынтыгын айтабыз дешти. Эмнегедир иликтөөнүн жүрүшүндө бир күн мурун кайрадан шектүүгө кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Жыйынтыгы кандай болот, азырынча белгисиз. Аны убакыт көрсөтөт. Жыйынтыкты экинчи тасмада кенен кесир айтып беребиз.